Ассаламу алейкум. Азыр биткоин менен жана эфирде анализ кыла кетейин. Биткоиндин баасы өзүбүз эле көргөндөй 115.280 болуп турат. 417 доллар минус, почти 36%. 1% өтө болуп чоң болуп эсептелет. Так, азыр биз алтында бир күндүк графикадабыз. Биздин бул зона 1 сааттык жана 2 сааттыкта имбаланс зонасы болуп эсептелинет. Как раз биз имбаланс зонасына чейин түшүп жабып, өйдөгө отскок кылып баратканыбызды көрүнүп турат. Мынакей биринчи свеча. Значит, бул жерден биз өйдөгө тарапка лонг качып деле койсок болот. Мисалы, чеке менин оюмча өйдөнкү уровеньге чейин. Мисалы, өйдөнкү уровень 119.811 деп койдук. Анткени ал тарапта өтө чоң ликвид бар. Азыр бүгүнкү күнү дөмөр турган ликвидтер алынып, кайра өйдөгө отскок болгонун көрүп турабыз. Азыр бул тараптагы мындайча айтканда примерно уже бул жердеги ликвид алынды деп эсептеп койсок болот. Мынакей имбаланс өчүрүп коеюн. Мынакей. Так, муну мына жакынайта кетейин. Уже бул жерде ликвид толугу менен жоюлду. Эми бизде үстүнкү тарапта ликвид калды. Примерно 123.000 тарапта бул жана бул, анан бул тарапта ликвидтер бар. Эми азыр биздин максатыбыз өйдөнкү ликвидти алыш керекпиз. Жеке мен өзүм оюмча, эгер алтын биткоин болбой эле түшүп кетсе, анда биздин бара турган жерибиз примерно 111.000 тарап деп эсептеп жатам. Бул өзүмдүн жеке оюм. Кээ бирлерги башкача анализ кылышат жана бул жерде примерно имбаланс катарда колдоном. Бул өзүмдүн оюм. Так что алтында деле биткоинди бир күндүк менен көрдүк. Эми бир саатка өтө кетсек, бир саатта бизде бул тарапта как раз мынакей бул деле имбаланс зонасы болуп эсептелип калат. Мынакей чогондо как раз имбаланс зонасы деп эсептесек болот. Бул жерде ФВГ деп айтылат. Уже ФВГ тарапта биз как раз мындайча айтканда точка ходко издештирип көрсөк болот, аракет кылып. Мындайча айтканда өтө чоң суммага эмес, мындай аз эле кылып, анан сеткалап чыдап койсок болот деген ойдомун. Мен түшүндүрүп кеткеним түшүнүктүү болуш керек. Азыркы мен айткандай эле астыңкы тарапта примерно бул жерде ликвид жок. Мынакей мен X 4 жолу X кылып койдум. Мындайча айтканда ликвид жоюлду дегени. Эми бизде үстүнкү жакта ликвид бар. Эгер түшүп кетсе, биринчи уровень 111.000, же болбосо ФВГ мындайча айтканда имбаланс зонасы деп эсептеймин. Имбаланс. Муну 4 сааттык менен коюп коеюн. Мынакей 4 сааттык менен коюп, муну Telegram каналга чыгарып коем. Так, түшүнүктүү болушу керек. Точка ходду да көрсөтө кеттим. Бул өзүмдүн жеке оюм. Эми эфир 3595 болуп жатат. 111 доллар минуска кетип атат. Примерно 2,73%. Так, эфирди өзүбүз деле көргөндөй, эфирдеги үстүнкү астыңкы уровень уже тешилип, ылдыйга кетип баратканыбызды көрүп турабыз. Эгер бул эфир дальнейшем барам десе, анда биздики примерно 3500 тарап деп эсептеймин. Шортко чейин бул ликвид болуп эсептелинет. 3500 тарап. Кээ бирөө минуска киргендерки мындайча айтканда шортко азырынчараак бул жерде шортко киргенге болбойт. Анткени бул трендти өзүмдөр айткандай ылдыйга кетип баратат. Бул любой моментте отскок болуп кетиши мүмкүн. Мисалы, бул жерден деле любой жерден.
Так что ушундай менин жеке оюмча. Бирок мындай карап кеткенде тынчыраак астыңкы примерно 3500 ликвид алып туруп анан өйдөгө кеткен жакшы го деген ойдомун. Анткени азыр бул жерде деле ылдыйга түшкөнгө аракет кылат болушайык, бул өзүмдүн жеке оюмча. Бирок бизде 4000 тарапта, 3886 тарапта жана 3870 тарапта ликвид бар болуп эсептелинет. Анткени булар жоюлуу элек. Значит, биз ылдыйкы ликвид алып туруп, примерно 3500 алып, анан кайра өйдө кеткен бул жакшы деп ойлоймун. Бул өзүмдүн жеке оюмча. Эфир менен биткоин бүттү. Бирок фьючерсна биткоина сме Чикагский фонддуу биржада караганда бул жерде кеп 115 миңде кеп жабылды. Значит, биз өйдөгө кайтканга даяр болуш керекпиз деген ойдомун. Бул өзүмдүн дагы жеке оюм. Кепти дагы индикатор катары колдонгонго болбойт. Бул кеп кээ бирде иштейт, жана кээ бирде иштебейт. Ошону бир билип болуш керек. Так, алтын. Так, золото, AvaTrade. Алтында дагы мен азырынчараак будан кыскача видео, 3 мүнөттүк видео жүктөп атам. Муну алтынды ушул жерден көрө алсаңыздар болот. Видеону толугу менен көргөндөргө. Так что азыр менде 3 эле актив менен иштеп жатам. Эфириум, биткоин жана алтын. Бунун баары AvaTrade'де. Так что ушундай. Кимге видео жакса комментарий жазып жана оюңуздарды жазып кетсеңиздер болот. Ошондой. Видеону көргөнүңүзгө дагы чоң рахмат. Лайктан басып коюңуздар, анан подписаться кылып коюңуздар. Эң сонун болмок.